Илим Карыпбеков блогер Ильяс Чыңгызбек уулунун жубайы Айтурганга кайрылды. Илим Карыпбеков өзүнүн YouTube каналында Кара Кулжа районунда күйөөсүнүн огунан каза болгон аял тууралуу Азиректин өлүмүнө ким күнөөлүү деген аталыштагы видео материал жарыялады. Видеодо ал бул трагедия боюнча коомчулукта айтылган айрым пикирлерди сынга алды. Карыпбеков өз кайрылуусунда блогер Айтурган Замирбек кызынын билдирүүлөрүнө жооп кайтарып, аялдын өлүмү үчүн кайра эле ошол аялды күнөөлөгөн жарандарды, өзгөчө блогерлерди, айрым эркектерди катуу сындады. Курман болгон аялды күнөөлөө бул зомбулукту актоо. Биз мындай көз караштар менен күрөшүшүбүз керек, деди ал. Карыпбеков коомдук аялдарга карата зомбулуктун себептери терең жана татаал экенин белгилеп, мындай трагедияларда жоопкерчиликти туура багытта карап чыгууга чакырды. Булак Сокол медиа. Интернетте Ильяс Чыңгызбек уулу деген бар экен да. 391 000 катталуучусу бар экен да. 391 000. Чемпион Азии по ММА дейт, мастер по 3 видам спорта, живописец, педагог, поэт дейт. Бул жеринде жазылып турат. Могул Инстаграмда аккаунтунда бет маңдайында турат. Аялы менен сүрөткө түшүп турат. Зыңкыйган, кичинекей сакал чиги бар экен. Могул жердеги эмесинин баары, видеолордун баары ошол эки жубайы менен тартылган экен да. Ошол жазып атат тарыхчасына. Кийин ызы чуу болгондо келесо айбан нерсе кылган билип тарыхчасын жоготуп ошол жазып атат да. Туугандар, эмнеге жүрөгүңөр ооруйт? Ар ким өзүнө жараша гана мамиле алат. Анын тагдыры башкача болушу мүмкүн эмес болчу. Өзүнө тың болсо, ким тие алмак? Жеке үй бүлөңөр идеал кептенип, бирөөнү сындаганды жакшы көрөсүңөр да дейт да. Өзүнө татыктуу мамиле алат, өзүнө жараша гана мамиле алат дейт да. Демек, мунун бул Чыңгызбек уулу Ильястын тиги улан уулу Айбектин оюна койсок, анда мынкен да, Айзирек өлгөнү туура эле болду, себептен да өзүнө татыктуу мамиле алды дейт да. Эртең бул мынакей Чыңгызбек Ильяс уулунун жубайы турат сүрөттөчү. Мен жубайына кайрылат элем. Сиз мындай ойлонуп көрүңүзчү, ким менен жашап атканыңызды мисалы. Мен ойлонуп көрөт элем. Могул сөздөрүнөн кийин. Эртең сизди дагы Айжиректей кылбайт, сиздин бир кадамдарыңызды, бир иш аракеттериңизди ушундай кылбайт деген кепилдигиңиз барбы, урматтуу ушу Ильяс Чыңгызбек уулунун жубайы? Ар ким өзүнө жараша гана мамиле алат дейт. Сизде эртең кепилдик барбы сизде ушуки Чыңгызбек уулу Ильяс сизди атып салбайт экенин, эмедей Айзиректей кылып атып салбайт экенин кепилдик барбы? Кеп ушунда. Көрдүңүздөрбү эркектердин 400 000 адам катталып ушуну карап отурган адамдын сүйлөгөн сөзү. 30 000 адам катталып отурганы сүйлөгөн сөзү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ансыз оңолбойт, бул только чөнтөк менен ошо штраф салмайынча эч ким оңолбойт андайчы. Эми берде Нурбек Нурбекович, ушул штраф маселеси боюнча да ушу мыйзам долбоору иштелип чыгып атканда эксперттердин тарабынан мындай пикирлер болуп атты, что бул эми үй бүлөлүк зомбулук болуп атат да, семейное насилие факт. Анан практикада көбүнчөсү кайра ошол штрафты айланып келип эле кайра супруга выплачивает. То есть это на кайра эле келип семейный бюджетке илинип калат экен да. Ошого экинчи барбай калат да. Вице-спикер үй бүлөлүк зомбулукту айып пул менен токтотууга болот дейт. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев үй бүлөлүк зордук зомбулукту айып пулдун жардамы менен токтотууга мүмкүн деген пикирин билдирди. Бул тууралуу ал конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер, регламент боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди. Анын айтымында зордукчуну камоо мамлекеттик бюджетке оорчулук келтирет. Андан көрө аларды 5 күн коомдук жумуштарга тартуу, аларга административдик айып салуу туура болот. Булар 40 саат иштешет, ошо менен кайра коюп берип жибересиздерби? Ооба. Жок.
Жок, мен эми мындай да бир ай сиз айтып атасыз Гүл Акматкуловна, бир ай депчи, бир ай камаш керек буларды депчи. Бир айда эми камаш керек, буларды багыш керек ушу расход болуп буларгачы. Анан мен ойлойм да муну туура эми 40 саат эмес, муну бир 5 күн Союз убагында кандай болгон ошо? Канча күн иштетчи ушундай? 15 15 суткага чейин. Мен ошону бир 5 күн иштетип, мисалы мен ойлойм да ошондой кылыш керек. Анан буларга мен штраф салыш керек да, административный штрафтар барбы ушундай сала турган? Бул үй бүлөлүк зомбулук. Ошондой кылыш керек. Ансыз оңолбойт. Бул только чөнтөк менен ошо штраф салмайынча эч ким оңолбойт да андайчы. Эми берде Нурбек Өмүрбекович, ушул штраф маселеси боюнча да ушу мыйзам долбоору иштелип чыгып атканда эксперттердин тарабынан мындай пикирлер болуп атты, что бул эми үй бүлөлүк зомбулук болуп атат да, семейное насилие факт. Анан практикада көбүнчөсү кайра ошол штрафты айланып келип эле кайра супруга выплачивает. То есть это на кайра эле келип семейный бюджетке илинип калат экен да. Ошого экинчи барбай калат да. Ошол ишкечи. Андан кийин мен айтарым мисалы мындай да, биз мына акырындык менен баарыбыз көнүп келатабыз. Мурун машинени каалаган жерге коюп кете берчүбүз, туурабы? Азыр мына штрафтарды кылып атат, 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомго чейин. Азыр барыбыз стоянка коюп, анан келип ошол бара турган жерине барып атышат да, жөө басып келип 1 километр, 2 километр ошондой болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бияка эгер болсо сунуштарды берели, штраф кылалы буга. Анда сунушуңузду бериңиз, ошол менен карап чыгалы. ошо менен оңобосо оңолбойт. Кадам жайда кол алдындагылардан акча опузалаган милициянын майору кармалды. Ички иштер министрлигинин Кадам жай райондук күзөт кызматынын башчысы милициянын майору пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, ал кол алдындагылардын кызматкерлерден мөөнөтүнөн ашык иштеген үчүн, ошондой эле негизги эмгек акысы үчүн түшкөн акча каражаттарынын ай сайын 10 миңден 30 миң сомго чейин системалуу түрдө опузалап алып турган. Атайын кызмат шектүү кезектеги 95 миң сомду опузалап алып жаткан жеринен кармалганын белгиледи. Натыйжада милициянын майору УКМК убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатат. We'll be right back.